Владимир Путин камуфляж кийип аскерлер менен жүргөн көрүнүштү күн сайын эле көрө бербейбиз. Ал Украин күчтөрүн артка сүрүп жаткан Орусиянын батышында жайгашкан Курск аймагындагы аскерлерге барды. Былтыр жай мезгилинде Киев аймагынын айрым бөлүктөрүн ээлеп, Орусияны Мунасага келүүгө аргасыз кылабыз деп үмүт кылган. Бүгүнкү күнгө чейин Путин ага көп деле реакция кылган эмес болчу. Действительно. Биздин жакынкы келечектеги тапшырмабыз Курск аймагына кирип келген душманды талкалап жок кылуу. Ал күнү Киевдин президенттик кеңсесинде позитивдүү маанай байкалды. Мындай көрүнүш адатта чанда болот. Владимир Зеленский Украина тынчтыкка даяр экенин көрсөтүп, АКШ менен макулдашылган элдешүү сунушуна ыраазы болгондой. Сегодня заложить все. Орусия ок атышууну токтоткусу келеби же адамдарды өлтүрүүнү улантууну көздөйбү? Эми баары алардан көз каранды. Анткени Америка өз кадамдарын жана позициясын билдирди. Украинада өз позициясын так көрсөттү. Украина АКШнын сунушуна көнгөнү менен анын лидери Москва күч менен басып алган аймакты эч качан тааныбайм деп келет. Америка аскердик жардамын жандантканы жакшы жашаган болду. Бирок ал Украинанын согуш майданындагы көйгөйлөрүн чечпейт. Орус күчтөрү да Украинанын чыгышындагы Донецк аймагында алдыга жылууда. Донецктин көпчүлүк бөлүгү оккупацияланды. Ну, я думаю, что навряд чи Россия... Орусия элдешүү келишимине макул болушу күмөн деп ойлойм. Бирок Дональд Трампты айтып болбойт. Көнүшпөсө, Орусияга каршы чаралар көрүлөт деп үмүт кылам. Дегени менен АКШнын президенти көңүлү токтой көрүндү. Биз шейшемби күнү чоң ийгилик жасадык. Ок атышууну толук токтотобуз. Макулдашуу күчүнө киреби жокпу көрөбүз. Эми баары Орусиядан көз каранды. Эки тарап менен тең мамилебиз жакшы, көрөлү. Кийинчерээк белгилүү болот. Учурда делегаттар Орусияга жөнөп кетишти. Орусиянын тышкы иштер министринин пикиринде Кремль Американын тынчтыкты орнотуу сунушуна толук ынанбагандай. Эч ким бизди карабай жатат. Алар Украинасыз Украина жөнүндө эч нерсе айта беришпегени менен, Орусиясыз Орусия жөнүндө баарын жасап жатышат. Орусия болсо Украинанын шаарларын бомбалоосун улантууда. Кривой Рог шаарында курмандыктардын санын көбөйтүү максатында катар ракеталык чабуулдар жасалды. Мында 1 адам каза болуп, 15 жаракат алды. Тынчтык тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен, тынчтык орношун элестетүү дале кыйын болуп турат.